Чыдамкайлык адамдын эң жакшы мүнөздөрүнүн бири. Өлкө аймагына киргизилген өзгөчө абалдын 3-чү жумасы өтүп жатат. Бул убакыт аралыгында адамдардын саламаттыгы үчүн киргизилген коменданттык сааттын эрежелерин 1919 адам бузган. Алардын ичинен 244-ü аял жана 1675-и эркек. Ал эми өткөн түнү тартип бузган 13 жаран кармалып, аларга карата чаралар көрүлдү. Бул тууралуу кала коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди. Бул убакыттын ичинде органдардын саны да кошулду. Буга карабастан биздин кээ бир атуулдар өзгөчө абалдын тартиптери жана талаптарын аткарбай келе жатат. Адистер айткандай, коронавирус инфекциясы менен болгон күрөштүн эң натыйжалуусу бул өздүк гигиена сактоо, колду тез самындап жуу жана башка адамдардын алыс болуу. Учурда Ош шаарында Кара Суу жана Ноокат райондорунда орнотулган банкомат терминалдар токтоосуз иштеп жатат. Ал эми пенсия, жөлөк пулдар жарандарга Кыргыз почтасы аркылуу үйлөрүнө жеткирилип жатат. Бул тууралуу Улуттук банктын Ош облусундагы башкармалыгынын жетекчиси Жумаш Сыдыков билдирди. Ушундай кырдаалда бардык банктар иштеп жатышат. Алар негизинен нак акча каражаттарына тиешелүү гана кызматкерлерди жумушка тартышууда. Нак акча каражаттары бүгүнкү күндө толугу менен жетиштүү, эч кандай кооптоонун кажети жок. Орнотулган банкоматтар толук камсыз болуп жатат жана үзгүлтүксүз иштеп атат. Бул толук көзөмөлдө. Соода тармактарында орнотулган терминалдар дагы иштеп жатат. Ош облусунда буга чейин маалым болгондой спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынган. Бирок мындай чаралар карапайым калкты токтоткон жок окшойт. Ош чергесинде бекерчиликтин айынан спирт ичимдигин ичип, максатсыз көчөгө чыгып, коомдук тартипти бузуп жаткан жарандар көп болууда. Сутка ичинде бул аймакта 13 жаран кармалып, административдик протоколдор түзүлүп, эскертүүлөр берилди. 4 автоунаа айдап жүргөн айдоочулар кармалып, 4 тең автоунаалары бүгүнкү күндө ошол штраф стоянкаларга киргизилди. Негизинен кырдаал көзөмөлдө жана туруктуу. Жалал Абад облусу боюнча өткөн суткада 24 кылмыш иши катталды. Ал эми коменданттык сааттын талаптарын 3 адам бузуп, тиешелүү протоколдор түзүлдү. Жол эрежелерин бузуу боюнча 88 автоунаа айып төлөнүүчү жайга киргизилди. Учурда Жалал Абад жергесинде коомдук саясий абал туруктуу. Өткөн бир сутканын ичинде жалпысынан 24 кылмыш окуя катталды. Анын ичинен 22си өздүгү менен катталган кылмыш окуялардын ичинде оор жана өзгөчө оор кылмыштар катталган жок. Ошол эле бир сутканын ичинде жалпысынан шаар жана райондук иштер бөлүмүнө 62 жаран жеткирилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жана коменданттык саат эрежелерине бузуу беренелеринин негизинде ал жерде жалпысынан 3 жараныбыз шаардык райондук иштер бөлүмүнө алып келип, тиешелүү протоколдор түзүлдү. 15 апрелден тартып Нарын шаарына жана Ат башы районуна өзгөчө абал жана коменданттык саат киргизилген. Бир сутка ичинде коменданттык саат убагында кечки 21ден таңкы 6га чейин Нарын шаары боюнча 8 жаран тартип бузду. Алардын ичинен 6 жаран мас абалында коомдук жайларда жүргөндүгү үчүн кармалып, тиешелүү айып пул салынды. Эми мен айтып кеттим, жанагы 2-ге чейин чектөө киргизебиз. Андан сырткары ушул жарандардан суранып келем. Баары деген ушул баары базарга деп барышат. Бизден ушул Нарын шаарынын мэрине биз тапшырма бергенбиз. Ушул 5 чөлкөмгө жылып жүрүүчү дүкөндөрдү уюштуруу жана ошондой эле ыртыс аймагына дары-дармек сатуу боюнча буга чейин ошол жарандардан бизге кат түскөн телефон чалуулар болгон. Именно ошол ыртыс аймагында дарылар жок, түнкүсү сатылбайт депчи. Ошенге биз мэрияга тапшырма берип, азыр ошол 5 жерде, 5 чөлкөмдө ошол унунан баштап майына чейин жана ошондой дарыга сатууга биз эме жүргүзүп атабыз иштеди. Андан сырткары Ат башы районунда базарына да чектөө киргизилген. Бул жерде күндүзү действительно жараныбыз айткандай ошол Ат башы базарына көп кишилер келет. Азыр эми ошол айылдардан да чектөө киргизип, ошол Ат башы районуна жанагындай бирден машинага бөлүп атабыз да. Мындан сырткары Нарын облусундагы дыйкандарга жазгы тала иштерин жүргүзүү үчүн бардык шарттар түзүлүп берилген. Алар күйүүчү май, азык-түлүк жана жазгы тала жумуштарына керектүү шаймандар менен камсыз болушкан. Ошондой эле өткөрмө пункттарынан дыйкандар тоскоолдуксуз өтүүсү үчүн чектөөлөр киргизилбейт.
Алина Бактыбекова, Жан Таймакенов, Пирамида.